Сотко чейинки өндүрүштүн жүрүшүндө жаран Орхан Инанды Түркиянын жараны болуп туруп 2012 жылдын 28 июнунда Кыргыз Республикасынын ID паспортун 2012 жылдын 25 декабрында Кыргыз Республикасынын жалпы жарандык паспортун алгандыгы аныкталган. Учурда ага берилген паспорттардын мыйзамдуулугу текшерилүүдө. Андан сырткары аталган кылмыш ишинин алкагында учурда жалпы Кыргыз Республикасынын жарандык паспорттарын алган чет элдик жарандардын бардыгы Ички иштер министрлиги тарабынан дыкат иликтенип текшерүүгө алынат. Алардын паспорттарынын канчалык мыйзамдуулугу бир эле учурда эки мамлекеттин паспорттарын алган фактылар жана Кыргыз Республикасынын жалпы жарандык паспорттары эмне себептен мыйзамсыз берилип кеткендиги жана кимдер бергендиги сыяктуу бардык фактылар текшерилип, аларга юридикалык баа берилет. Мыйзамсыз берилген паспорттар, паспорт берүүдөгү башаламандыктар, коррупциялык схемалар, мурда соттолгон адамдар, издөөдө жүргөн адамдар, андан сырткары кылмыш чөйрөсүндөгү адамдар кыргыз паспорттарын колдонгондугу боюнча биз учурунда ачыктаганбыз. Ички иштер министрлиги паспорт системасында тартип орнотуу максатын көздөйт. Андан сырткары мыйзамсыз аныкталган паспорттар боюнча маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу коомчулукка кабарлап турат.